Террористтик чабуул кечки саат 21:20 Stade de France стадионунда Франциянын футбол боюнча курама командасы Германияга каршы ойноп жатканда башталган. Жангечти стадиондун кире беришинде өзүн жардырып жиберген. Андан тышкары стадиондо дагы 2 жардыруу орун алган. Экинчи чабуул 5 мүнөттөн кийин Париж шаарынын борборунда стадиондон 7 чакырым алыстыкта болду. Кичинекей Камбоджа жана Карильон ресторандарына куралчандар кирип келип ок жаадырып, 15 адам каза тапты. 21:32 куралчандар Рю Фонтон Аруа көчөсүндөгү бар жана ресторандарга кол салышып, 5 адам көз жумду. Бир нече мүнөттөн кийин куралчандар Беле Куип баарына кирип, ок атышып, 19 адам каза тапты. 21:40 Вольтер бульварында жангечти жардыруусунан бир адам жаракат алып, анын абалы дале оор бойдон. Ошол эле убакытта 3 куралчан Батаклан театрына кирип барып, жөн жай тургундарга ок жаадырышат. Полиция кызматкерлери куралчандарга каршы операциясын баштап, бир террористти атып өлтүрөт, экөө өзүн жардырып жиберишет. Кол салуудан кеминде 80 адам каза тапты.